Бұл жерлер өте таштуу, гипсовый, өте катуу жер эди. Ушул жерлерди полностью биз экскаваторда жумшатып туруп, биогумусту ташап, ушул ар бир көчөткө 10 килограммдан ашык ташаганбыз дагычы. Ташап туруп ушул жерге биогумус менен эгилген ушул көчөттөр. Мына результаты өтө катуу, өтө шагалдуу, өтө таштуу жер эди. Андан кийин tuzlu жер эди. Соленый деп коелу. Tuzu чыкканы көрүнүп турат. Tuzu чыкканы мына көрүнүп турат. Мына шорлор аппак болуп турат. Бирок шордун жеңүүчүсү биогумус болот тугандар. Биогумус ташаса, биогумустан питание алат дагы, бирок ошол шордон дагы калийден дагы дарак өзүгө керектүүнү алып турат. Тамчылатуудун пайдасы ошондо да. Ошондо намды сактайт дагы, биогумустан питание алып туруп, керек болгондо ошол жердеги шордон дагы алат дагы, кийин бул дарактарга калий салынбайт. Жерде бар да өзүчөчү. Ошон үчүн мына ушундай тузлуу жерлерде мисалы ушундай бак дарактар өсүп атат. Только менет керек, иштеш керек, и туура агротехниканы колдонууну билишибиз керек. Туура агротехникада өтө сөз көп бизде. Жердеги мен көрүп турам, мына ташта эми бу жерде канча процент топурагы бар эми? Бир 5% топурак бар. Бар. Өтө жер арык бул жерде. Өтө арык. Бул эми баягы сайдын шагалындай эле жерде. Шагал. Өтө арык жерлер. Шагалды бу жерде эмне менен каздырдыңыз? Экскаваторда полностью ушул жерди жумшатып, это экскаваторда. Андан кийин көчөттөн эгиле турган жерини 50ге 50 кылып туруп, 10 килограммдан биогумусту ташап туруп эккенбиз да. Ошонун пайдасы болуп атат. Андан кийин тамчылатуу сугаруунун дагы бир секрети, тамчылатуу сугаргандан кийин жер катыбайт. Жер ошол кыртышыны сактайтан жумшак боюнча турат. Эгерде ушул дарактардын астынан сугара турган болсок, баягы тузлуу жерлери, шагал жерлер жер катып калат да. Тамчылатуу сугаруунун эң бир жакшы немеси жер катыбайт. Жумшак боюнча калат. Азыр мына көрүп атасыздар, мына экскаватордун неме болгону жумшатылганы билинип турат да. Жумшак боюнча калат жер. И ошол жумшак боюнча калса, дарактардын өсүү системасы өтө жакшы болот. Астыга чөп чыккан эмеспи же тазалап иштегенсиңиздер? Тамчылатууда чөп чыгат. Эгерде бул арык менен сугара турган болсо, ондо чөптү ар жылы айдаш керек болот, неме болот. Тамчылатуу сугарууда чөп аз чыгат өзү. Чөп аз чыгат. Шамал менен кеп калбаса? Шамал менен кепсе чөбү өтө аз болот. Тамчылатуу сугарды. Эсе арык менен сугарса, анда чөп аябай көп болот. Азыр мына ушул кылган нерсеңиз көпчүлүгүнө бул мотивация болот десек болот да. Азыр эми бул 3 жылдык көчөт деп айттыңыз. Мына өскөнүн карасак 1 метр ашык өсүптүр да, мынанда 1 метр өсүптүр, Демек, иштесе болот экен да. Иштесе болот. Сиз айткан немелерди, агротехникалар жасаса, демек, мына ушундай кадимки сайдын шагалында дагы көчөт өстүрүүгө болот экен. Туура. Кыргызстан элине эмне дейсиз? Мындай жерлерге, баткен жерлерине мындайлар. Жерлерине биз айтып жатпаймынбы, любой даракты эгиштен алдын, ал жерде жерини тузлуу, таштуу ошолорду изучать этип чыгып, адистер менен кеңешип туруп, кандай сорт эгиш керек, кандай немелерди эгиш керек, дарактарды эгиш керек. Ошолор менен бир ооз макулдашып туруп, бирок андан тышкары сөзсүз бизди жерлер Баткен областта жерлер өтө арык болот. Бизде жерлер өтө таштуу, өтө соленый болот. Биогумус менен сөзсүз эгилиш керек. Биогумустун пайдасы өтө чоң. Андан кийин эккенден кийин даракты туура карап, туура өстүрүш үчүн туура обрезка кылыш жолдоруну биз үйрөнүшүбүз керек. Биз азыр баардыгыбыз мисалы жаңы технологияда кылып атабыз. Ошол даракты кантип мөмөгө жаткызыш системасыны. Ошол билген адамдардан сурап макулдашылса, дарак мөмөгө тез жатат, тез түшүмгө кирет, и ошол дарак оорубайт, түшүм берет, ошол дыйкандарыбызга, бабгандарыбызга акча келтирет. Ошол.
Рахмат Толбай ака, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздер менен Багыстыр каналы болду. Тынчаман болуңуздар туугандар.